Кетти. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Биз 2 күн мурун кырсык болуп, агабыз Нургазы больницада, жаңы курулуп жаткан больницадан өрт чыгып, ошол жерден каза болгондугунан бизге бир тууган бажасы кайрылуу кылды эле. Ошонун негизинде биз коомчулукка кайрылып, бүгүнкү күндө 145 000 рубль чогулуп турат. Ошол 145 000 бул жерде сиздердин алдыңыздарда күбө кылып, бир тууган жээни менен бир тууган иниси Нургазы байкенин иниси Санжарбек байкеге турат. Ошол байкеге биз тапшырып койсок. Бардыгыңыздарга Алла разы болсун. Мындай кырсыктар болбосун. Бирок кандай күн болбосо дагы бири-бирибизди жамандык оор күндөрдө жалгыз калтырбай, дайыма ушундай ынтымагыбыз күчтүү биримдикте жакшылыктарды көрөлү. Жакындап турасың, жакындап. Кыргыз калкын разы болсун. Балар. Алла разы болсын, ушундай эл азамат жигиттерибиз бар экен. Мына дин өкүлчүлүктөн келип отурат, ушу жигиттерге рахмат. Ушунчалык элдин кайрымдуулугуна чогултуп келген ушу кырсык болгон учурда оорун колдон жеңилин жерден алып ушунча акча чогултуп келген ушу балдарга рахмат. Мына бажасына рахмат, ушу уюштуруп неткен. Рахмат жигиттер, Алла разы болсын. Кырсыктан Кудай сактасын баарыбызды. Ассаламу алейкум кыргыз калкым. Мына 5 апрелде болуп өткөн кырсыктан көз жумган Нургазы бажамдын сөөгүн жерге коюу максатында дин өкүлчүлүгүнүн кыргыз элине кайрылуу жасалып, чогултулган акча 145 000 өлчөмдөгү акча мына бүгүн бир тууган иниси, Нургазынын бир тууган иниси Санжарга берилип олтурат. Дин өкүлчүлүгүнө Алла разы болсун. Эч качан талыкпаңыздар. Аллахым дайыма колдоп, кыргыз элине кызматты жакшылык жана бере берген болсун. Рахмат барыңыздарга, кыргыз калкым.